көргөнсүн деп, шөнөрүмдү көрсүн деп, токмок жолду турайгыр, айбанаттан зор айгыр, ат күлүгүн мингизип, алтынды тондон кийгизип, айланалсың 6 айлык, айдады жолго киргизип, айтып кабар тийгизип, аягыңы сары көлөктү, башы жызак жөлөктү, кабар берип баарысын, капырлардан бөлөктү, бадакшан менен балыкты, Багдадта кара калыкты, улуй ата Ташкенди, көмөгүндө жыйбады, мусулмандан башка элди, кабар берди Кашкарды, калк жыйылган саны жок, карыя кошой башкарды, жер деген жери талас деп, топурак салсын атама, токтобой келип манас деп, Айдархан уулу көкчөнү, кызматын кылган көптөдү, кылган зыйнат коюга, кылымда мындан өтпөдү, кабарды калкка салыптыр, казактан көкчө барыптыр, көкмөктүн уулу көргөкүл, көчпөс байдын жанайын, көкөтөйдү койгондо, чакырган журттун далайын, аз эмин элге көргөзүп, алтындан салып сарайын, ойроттун баарын чакырып, ошо өз көңүлү кыйласын, көр кынага чаптырып, келгендин баарын өкүртүп, кеешке салып өкүнтүп, жүргөндүн баарын өкүртүп, дүнүйөң үчүн өкүнтүп, айгайды менде салбай деп, ак теңге булдан албай деп, казынасын аштырып, кара кыргыз уулуна канча дүйнө чаштырып, карып мискин бакырды, дүнүйө берип шаштырып, аз одон кармап ат берип, ошоңа албаска карай дүйнөдө ак шенип ант берип, окто жүгөн таба албай, ойрону чыгып бир далай, моюнуна курун салышып, кай бирөө колдон чыгарып, бозорушуп калышып, макоосуң экен малдын деп, майдан бүчө алдым деп, башына катар жүгөн жок, мойнуна курум салдым деп, курумдуң ага жолдуруп, куру кол бойдон калдым деп, жөө жүргөнү дагы бар, кайсы бири кубалап, кармап келген чагы бар, ошо кайсы бирин минем деп, алчайып аяк салышып, үстүнө міне калышып, жакшы жылкы экен деп, тегеректеп туруптур, басырам десе баш бербей, көтөрүп жерген уруптур, алган аттан жыгылып, кулап жүргөн дагы бар, астынан тосо көргүн деп, аркасынан кубалап, чуулап жүргөн дагы бар, неменең үчүн берди деп, сурап жүргөн дагы бар, жылкынын ыгын билгендер, башына жүгөн салышып, байлап минип алышып, токум камдашып, көңүлүн жамдашып, туулап жүргөн дагы бар. Баланча бакыр келбей деп, аш бергенге көтөрбөскө дей деп, байлап мүчөң албай деп, баш көтөрбөй үйүнө, жатышы мунун кандай деп, жемелеген андан көп, жакшы жылкы болот деп, жебелеген сандан көп, кай бирөөнү караса, азуулары аркайган, астыңкың эрдең шалпайган, өркөчтөрү коркойгон, өрдөктөй мойну койгон, жандого басса теңселген, чуудалары сеңселген, ошоң атан төөдөн алышып, адам болуп калдым деп, бай көкөтөй өлгөн соң, мамындайын алдым деп, жетелеп жүргөн чагы бар, баланча бакыр келбептир, баталып ачып келгин деп, ентелеп жүргөн дагы бар, үйүндө калган жардыга, ат жетелеп чаптырып, айлы жакын кайбирөөн, айгай салып чаптырып, оонобай жатып алдың деп, ойрон болгур тез келген, колжодон куру калдың деп, учкаштыра чабышып, ушунуң алып берсең деп, бири-бирине жабышып, минтип жүргөн дагы бар, эски тамын оодарып, неде болсоң алсам деп, тинтип жүргөн дагы бар, ошо музоо торпок өмөрөтүп, сааса сүтүн көлдөтүп, бакардан чыгып кыйрынан, байлатып алып сыйрынан, бакыры барып бай болуп, көкөтөйдүн сыйынан, 15тен кой алып, ушуну менен баксам деп, убайымдын ойлонуп, коюнан куру калдым деп, эски деген эптүү мал, эми ушуну алдым деп, 15тен айдашып, ойлонуп көңүл жайланып, кан көкөтөй өлдү деп, калкамын маалим болду деп, катар нар кылган, казнада зар кылган, калкы кыргыз өзүбек, алдагандай жумуш деп, акылын таппай сандалган, өспөсө куурап калбайбы, өзөнгө бүткөн байтерек. Өлүк менен тириктин ошо өкөнөдө мал керек. Өткөн жума түн болду, бай көкөтөй өткөнү 36 күн болду. Ойлоп көрсөң өлгөндөн, ойротто мындай ким болду? Келген журттун баарына, жашы менен карыга,
түштүгүнө бес ойып, түндүгүнө тай союп, кызматкери кыйлача кыдырата чай коюп, ардамды бүт берип, кышмыш чайкап сүт берип, эриккенче эт берип, бакырдан неме калтырбай байкап туруп жеткирип, жаткан өлүп бир чалы жандан ашкан бай экен, ар тарапта көп малы, алайда 100 000 кою бар, калтырбаска жалгыз кой, бок мурундун ою бар, кара кулжа тар экен, анда да 100 000 бар экен, анын баарын жыйнаган бай көкөтөй бай экен, төрттүүлүгү шай экен, баш жагы назар экен, Ташкенттин үстү тоо экен, там салынбай зоо экен, тигин аменген Ташкенттин арасы, айкымдын сары таласы, анда 100 000 бар экен, атагы калган кызматы, эрмок мурун бал экен, аңдап көрсөм байлыгы, атан төө 90 000 экен, арбагы журттан дүң экен, анча малын сарп кылган, акырет кеткен адамга, аламда мындай ким экен, Колуяң ата Чымкентте, Орол менен Сайрамда, арчагың Аксай жайларда, төө деген мал экен, төрөнүн жайың ал экен, сыр боюна салдырган сыйыр деген мал экен, эсеп кылсаң уйлары 200 000 бар экен, топосу тоодо бөлүнгөн, толук дүйнө көрүнгөн, 700 000 жылкысы, 700 экен жылкычы, айгыр аты бөлүнгөн, анда санда бир келип, эң айтып эси көрүнгөн, 200 000 алайда байлыгынан атанып, арбагы кеткен далайга. Ошондо 200 000 жатыптыр, Кашкардын үстүн Аксайга 300 000 батыптыр, арпа менен Соңкөлгө, анын үчүн көкөтөй айтылган экен көп элге, чабырмалы батыптыр, кетмен төбө боюна, ал кезекте ыргыздар бир кеңелип калыптыр, ошо көкөтөйдүн тоюна. Ошондо жалгыз мал алып калбаска бок мурун алган оюна, ачылча жүзүң о гүлдөнгөн, алтын менен түрдөнгөн, анча мынча адамдар. Ошону аркын билбей сүрдөгөн, 2000-3000 дилдеги эрте базар сүйлөгөн, делдиден 80 000, баштатадан көкөтөй дүнүйөнү жыйгантым. Бар дүнүйөң ар кимде өлгөндөн артынан, бул өңдөн түп оғылған ким, кызылгым капсаны жок, кылымда мындай малы жок, атылесу бар тургунга, анын барын толтурган, алты сарай коргонго, долон түштө буда бар, булум бута жуда бар, 5 тамга толуу байкасам, Боғшоғын дүние, бендеден мүтпейт байқасаң, башайы бар, барча бар, бағыва тұрған аларды, 96 қалча бар, айтқан менен атақсыз, башқа дүйіні қанча бар, жаммысы дөбе туылғын, аяқ башы 10 адам, алтынына үй толғын, қырғызғандың ұруғы, нұсқалы қырғыз тұнуғы, жана ділді баласы, бақатыл батыр бабасы. Көкөтөй болгон атагы, ошоло көсөл кыргыз баласың. Ошондо көкөтөй өткөн дүйнөдөн, көргөндөр сөзүн сүйлөгөн, бирине бири үйрөнгөн, билгендер минтип сүйлөгөн, казак кыргыз калыктыр. Өлгөнүнө мал чачкан, ошонун аркы калыптыр. 36 күнүндө оyon манас барыптыр, ар тараптан кабарын аябай манас салыптыр. Барабан соғып дүңгүрөп, батырдын эли күңгүрөп, тозонун тоодой бурдуруп, тууну тууга урдуруп, сурнай кулактын дууруп, кирнеңини бапылдап, жезнай тартып такылдап, чылмардан соғып шакылдап, асабасы жалпылдап, айчыктуу туулар жаркылдап, сандыргалуу 40 бөрү санатын айтып көрөлү, батырлардын бары бар, бакай албандагы бар, Алманбет батырдын ошондо жайланып турган чагы бар. Гүлдөрдүн улуу чалыбай, гүлдүргүчүң ажыбай, кыргыздан кыран кутунай, кара токома жиги, Камбарбектин чалиги, Саргыл бийдин сатайы, Ардалыктын атайы, Үйшүндөрдүн үмөтү, үмөт улуу жайсаны, аргын кара кожосу, акылга бирге кошосу, Бобек Шабак Шүкүрү, Болумдун экен пикири, Арбындардын алтайы, Дөрбөндөрдүн 4 айы, Төлгөчү ара төлөгү,
төлгөсү журттан бөлөгү агдайдалы көрүүчү ашкериң айтып берүүчү топ башчысы Токотай, кырк башчысы Кыргынчал, эл башкарган элеман, калк тешкерген калкаман, аздырбай айыл бийлеген ат жагылып турганча алтымыш акыл сүйлөгөн. Жапырағың алтын байтерек, ошо сандыргалың ер серек, ал өнөрү болбосо серек деп айтыш не керек? Сунурсан айда тартпаган, кашып жодон кайтпаган, кашында кыйган сыргак, батырларды байкап бак, серек менен сыргагы, серпишкен жодо чыйрагы, коңгуроо байдың кошабыш, кош башкарган эрбыш, алдымдын уулуң алакан, аярдын бириң ал экен, арыстан мажик бар экен, караңгыда кол жүрсө, казатка кыргыз жол жүрсө, карсактын изин жаңылбас, кадыр жайнак шууту бар, кан жолдошуң ушуулар, түнү үчүндө кол жүрсө, түмөн кыргыз жол жүрсө, түлкүнүн изи жаңылбас, жол адашып зарыбас, түмөн жайнак шууту бар, түмөн маалим ушуулар, казактардын жорунчу кайгыл бөгөл тоорулчу. Шыңгынын уулу кербени, шыпты кашка дөрбөнү, өрү жолду бөгөлү, жон алыстан көргөнү, кырчол бозулуктусу, эр тайзанбас мыктусу, аскер жүрсө бир жакка, сабаң алып чыкчусу. Ошондо кайыптын түндү кийдирген, калга таяк босу, канча түрдөп чийдирген, уктарын мылдаган, калга менен кереге, канча түрдөп сырдаган, чийин чибек чырмаган, эң асем деген ак сарай, салтанаты бир далай, коргондон олак көтөртүп өкүрүп келген кишини, аркы терки тиккен үй, эң арасынан өткөртүп, көкөтөйдүн кызыл туу, көтөрүлгөн мунабу, айчыгы көктө жаркылдап, асабасы жибектен, шамал тийсе жалпылдап, ойлоп көрсөң ушуну, тууга сайган жыгачы 30 кулач узуну. Ошондон алысты көрдү билгени, арыстан манас дүңгүрүлөп, ат жабым жакын келгени, келе жатыр батыр деп, камкорун келе жатыр деп, астынан барды кабары, аламандагы чабары, кыркуру кыргыз балдарын, кыйрында кошо барларын, аз болгондо 6000 баланы жыйып кашына текеле өкүрдөп, акыретке ким келсе алда кылган өкүм деп, баласы Бокмурун өзү турду башына, өктөп ыйлап өкүрүп, өңүрүн жууп жашына, эрбей баткан бедим, эл кадырын билбедим, жуулбастан кирдедим, журт кадырын билбедим, эркелик менен жаш жүрүп, эчтеме туйбаймас жүрүп, атекем өтүп дүйнөдөн, аңдабастан жүрүпмүн, арманда калган өзүм бар, наалуштуу калган сөзүм бар, арыш көгүнбөй башынан. Менің ақыры балаң о қалбасын атасынан жашынан. Жатқан атам сен болдың, жаш айрылған мен болдым, тағдырың ақтың ушу экен, жар жородон кем болдым, 15-ке жашым жеткени, о дүйнөгө бет алып, ояның атам кеткени, ойроным чыкты Бокмурун, өксөбөсөн эткени, кагылып атка мингизбей, калк кадырым билгизбей, кайып болдум атам деп, жалгыздыктын зарпынан, караңгы түнгө батам деп, карасам кара жолдош жок, кайгыда минтип жатам деп, өткөнүн көрүп өкүнүп, өктөп ыйлап өкүрүп, Бокмурун боздоп буркурап калың кыргыз уругу. Ошондо келди мана чуркурап. 80 000 адам күңгүрөп, жерге чүрүп дүңгүрөп, чаңы богу буркурап, чапкылашып чуркурап, манас келип калып тур, бажыр тайгай салып тур, казак кыргыз калкына өкүрүктүн адаты өткөндөрдөн калып тур. Ошо кызматкер атынан алып тур, 15 бала Бокмурун аларды жайлап салып тур, кермегин атын байлатып, келгендин көнүн жайлатып, керилли орун жайлатып, жайланып жаңы турганы, Айдаркан уулу өргөкчө, артынан келди будагы, 30 000 киши жолдошу, оян көкчө жолборсу, элин бөлүп бөлгөнчө, илман келди күңгүрлөп, эм мындай кол менен, эр шаркы жол менен. Ошондо өкүргөнүн көрүшүп, айтканына көнүшүп,
Адамның барын сыйлайт деп, ең айлына жақын барғанда, аябай үнін ақырып, айғай салып ыйлайт деп, ақылы терең тунуғу, ештектердің улуғу, бұлардың қандай нарқы деп, ушының қандай қалқы деп, қарап бізде тұрбайлық, қалқ өзіндей чулайлық, өткен екен қарысы, өбөктөшіп ыйлашып, өңкей қырғыз барысы, жамғыршы келді бұрқурап, айғай салып чұрқурап, қызматкер атын алғаны, келгендердің алдына қырмызы килем салғаны, айты осын жиғанша, анын қылғанша, үрі келді 3000 қол, о келгендерін көрішіп, ошонды күргенге көнішіп. Те дария бойын жердеген тамандашқан дұшманға талашып намыс бербеген балықтың башы көмөктөн бақтысың ашық бөлөктөн қырғыз улу будағы улуу бағыш жедигердің бағышы уырдан шыққан бу бірер 2000 жарық қол алып сарқолдон ашып жол алып дағы келіп қалғаны өлүккө келген адамды тегеректеп қонок алғаны Тетің улу чаткал жайлаған, урматтап күлік байлаған, қарияшы ғай бұ келді, қара жер көшкен чу келді, қайнап жатқан қалың жұрт, қонуқы келді бұл елді, ертеңкі күні кечінде, түшен келген кезінде, ордолу шайық көк жекер, орчын қоқон марғалаң, ору төбі самарқан, аяғың асы жөлөктен, турасың сары көлөптен, салайдатқа сан жебек, сырттан келді 90 000. Мұнда да қиын обай өлөт, өлгөнін аның кім көрөт, өлгөнүнө чакырса, өкүмүнө кім көнөт, Мойутқа келген ел толду, кең Ташкенттин талага, талада үйдө орын жок, дала эгерде қалаға, атасың үчүн зарп кылган, есеп жеткиз дүйнөсүн, неде болсо акыры, бук мурун балага. Түндүгүнө бес оюп, түштүгүнө тай союп, жағынғанға оғой сойып, өлген кіші тай сойып, сараяққа бал қойып, қазы кертіп жал қойып, 100 000 өгіз мал сойып, жүдегендер қарт қойып. Ошондон алымдын барын жейдіріп, шариатқа сыйдырып, кеттеге чегигарып, кеперетін чыгарып, 200 000 қой айдап, 90 000 қара мал байлап, бурағатын тоқытып, жаназасын оқытып, табытқа салып көтеріп, бадиясын өткөріп, салоту намаз жаназа сап-сап болып жанаша. Қарағым менен көз жетпейт, қиқырып айса сөз жетпейт, оқып намаз бөлүшүп, текбирин айтып коюшуп. Сеждишесин намаз окушуп, чоң туру деген күлүгүн бурагатка токушуп, байгө көтөй бабаңдын коюлганы ошо болду, дубалап салган топурак. Те ошо бир дөбөдөй то болдуң. Ошондон андан бери карата көбдүнү өттү далайы, ушу күндө дагы бар көкөтөй бабаң сарайы, молдолор дүйнө бөлүшүп, ошондо да талашып, мушташып жүрүп өлүшүп. Билгениңе чандан билер деп, аткаш кулугай бүрө, өлү көлдү дөй букса, напсисиң айдап кирер деп, 9 000 кара мал байлап, байлаган малы гүл жайнап, 15 000 төө болду. Төө деген малга дөө болду, 25 000 жылкы экен, кыргыз уулу болгончо, кадырың артык мүлк экен, 30 000 сыйыр байлатып, уйга кошуп топостон, белгилеп 5 000 айдатып, баш байгесиң ал болуп, бирден кийин байгеси, ошонун жармы мал болуп, аяк аттын байгеси, ала турган пайдасы, 9 кара 90 кой көкөтөй деген бай өтүп. Ойротко болду кыйла той. Ошондон 30 атка байге бар, андан өнөр кайда бар. Ай үмүт адам калбасын, аттарды дайык кармасын. Атпай кыргыз көрүптүр, байгө көтөй байдасын, атты төмөн айдасын, кокондон кое берсин деп, кыябына келген ат, коёндой чуркап келсин деп, аттайды ийиптир, атпай журттун барысы, ошондон аңгемеге кириптир.
Тетиң рамандын ырчуул, эң ычкырыгы бакы 40 муун, тебетейи чоктугул, айтар сөзү шоктугул, көк жол манас келгенде, көкөтөйдү жоктогон, азыраак айтып токтогон, Кудай кылган Кутманбай, дүйнөнүн малын тутканбай, кабыргасы карышмай, кара кыргыз журтуна, кадыры жеткен жайма-жай, кыздары кийген кызышай, балдары минген жорготай, бу сөздүн айтып бу барган, артынан 6 туу барган, айгайлаган чуу барган, алиң айткан сөзүнө. Бок бурун кубанган, жоргодон 9 байлатып, торкодон 90 шайлатып, миңдилделик дейилде 9 катар кийизип, акылдаган ырчысын кадыр түнгө киргизип, көп ичинде жайнатып, ат чаба турган жерине көчөгө салып айдатып, казактар талап алганы өлгөндөр ырчың айтпак. Ошоңандан мурас калганы, аттуу түндөн айдаган, адамдар көңүл жайлаган, кыйласып турат дегдешип, кындыйтып күлүк байлаган, кыбыла жакка карашып, кылымдын баары жардашып, ат келет деп аңдашып, сүрөөнүң алар билбеген, сүрдүгүп жолго кирбеген, күлүктүң айдап салыптыр, атты сүрөп чыгарган, ашында болуп калыптыр, ак кулаң аттын артынан аш будаңгысы алыптыр. Анын үчүн Эрманас кырылдың быгырык жигит. Ак куланы сүрөдөп, айгайды бийик салыптыр, аз сүрөмөк аңгеме, андан чыгып калыптыр, азыркысын сүрө жок, ат миңден бирөө жок, жалча дөбө бар, жалпы чыккан төрө бар. Ошондо кай бүрөнү караса, ат көрмөктүн угаласа, кашатка чыгып калышып, калдайган кара талага карап көзүн салышып, көч айдаган кечинде, бүгүнкү бешим кезинде, кокондун жогору жагынан кою чаңы бөлүндү, кенди баадан келгенде биринде аттар көрүндү. Анжан күнгөй тоосунан ошондо чыкканың озуп бөлүндүң. Багыштын аты сур кийик, анда санда бир тийип, чаңартынан буркуруп, жедгер журту жер жарып, кыйкырып берди чуркурап, тизгинге бала асылып. Ошондо кара боло суулугу жерди көздөй басылып, туягы тийген жерлери жер очоктой казылып, ушуда кыргыз балдары, ошолордун барысы кыйкырыкты салганы, тулпардын бириң ал экен, бирден кийин келгени, элемандын мал экен, тел тору деген ал экен, үчүнчүсүң эркекчө, көп жылкынын кимиси, көгөлөң аттын иниси, кара төбөл жармаңдай, карасыны тайгандай, төртүнчүсүн караса, төрөнүн аты тел тору, бешинчиси менеткөк, Санжибектин мал экен, алтынчысын аргымак, муз бурчактын бар экен, жетинчиси жел кайып, Акбаймамбет дөр экен, ада күлүк немекен, 8-инчи болгону Бакайдын аты мал тору, 9-унчу көрүндү, тозоңу тоодой бөлүндү, Сейиттин аты жел кара, 10-унчусун оргузул, жүгүргөнүн мал экен, ал замандага ылайык жүрүктүгү бар экен. Кер байгенин атын көбүн айтып нетели, 30 атка байге бар, андай өнөр кайда бар, кыйкырып күлүк чапмагы, кырдагың элет жайда бар, байгеси бар журт алыптыр, аты күлүү адамдар. Ошондо пайдалуу болуп калыптыр. Эң аскери келген топурап, атама салган топурак, наймыт адам калбасын, ат чапкан эрлер албасын, атамдын алда жалгасын, ал сөзүң айтып ок мурун, келгени канча көпчүлүк, атам өлүп калган соң, башыма түшкөн көптүлүк, жашынан жанын кыйнаган, жандын малын жыйнаган, байкабай койсом бекер деп, акырет жайы кыйындар, байдасы болсо бекер деп, барыптыр үйгө тепеңдеп, эң атым тап болгон теңгесин, аштырбастан өңгөсүн, 2 там ашып салыптыр, 2 тамды теңгеден, демесин койбой алыптыр, бок мурун амыр кылгандыр, андагы теңге жардамдыр, адамдарга үйрөтүп, алтар аба күмүшүн алып чыгып сүйрөтүп, капкасын бүгүн аштырды, кара журтка чаштырды. Дыйкандар буудай салгандай, эчтеке салып алгандай, Кудай бетин көрсөтпө, кол менен берсе шам жетпейт, комсунуп куру жан кетпейт. Жеткенин жердин алгын деп, кайдан алам дегениң, караган бойдон калгын деп, улуу күчү алгын деп, убара болом дегениң,
ушы бойдон калган деп эң улактарын ыргытып ак теңгени чачып өткөнү карым аткан 90 кишиге 9 катар торкодон 90 сарпай ошондо кийгизди. Аркасын журтка тийгизди, бай баласы Бокмурун ошондо тойгондугун билгизди. Түшүрсөң келе молдо деп атакемдин арбагы алың келсе колдо деп 40 000 молдо токтолуп, октолуп 40 аркымак токтолуп 40 күнү Куран окутуп. Ошондо кылым болду кыркашын, кырдагы кыргыз тукумун жип жыйнап эл башын, катагандын барысы, кошой баштык карысы, жедигердин багышы, жеткир чалдын агышы, эл башчылар барышты, көкөтөйдүн санаты, көп жылкы калган дабышы. Ошондон ат чабат экен дагы деп, жүрүккүлүк аттардын жүрүүчү чагы деп, ачып дагы да келер, ачылган эрдин багы деп, аш бергенден ат чапкан кыргыздын кызык заңы деп. Тең ой жагымда тарса бар, оңдон бери барса бар, каптал жакта калча бар, олжо бергенден аларга кыргыз уулу канча бар. Кетелүгдөгү шер келди, эчен түрдүн эл келди, казак кыргыз мол болуп, каптаган кара сел келди, огандан акынган келди, ойроттон далай жан келди. Белдери тыкыз мекчейип, кош кулагы кояңдай, ошондо чокусунда чекчейип, соорулары даңкайып, тоогайыптай шаңкайып, мойнузумга тарткандай, болжогонго шайтандай, көргөн адамдар айбандан мындай туубайт деп, ар бир жерген айткандай, чаткаягы чаткалдай, чатына тана баткандай, туягы чулуу темирдей, чакмак эти сеңирдей, күлүктөр келди туш-туштан, жер басканы болбосо, жүгүргөнү кем эмес, кара кузгун бугуштан, кушкурлугу кузгундай, туягынын чулуусу, туюк ташты бузгандай, күлүктүн баары жыйылган. Гүлдү журт минтип жыйнаган, ошо Бокмурун деген кандай жану. Эң акырет кеткен өкүмган, налып калган канча жан, ат келиптир төмөнкү жөөт менен тарсадан, кара тегин калчадан, кабар угуп да келди, кадимки батыр Манаскан, катагандын кан кошой, казактардын көкчөсү, Кыпчактан келди Элеман, Эштектен келген жамгырчы, баш журтунда бубырган, каражак эрүрбү, канын жени жүгөрү, көрүш уулу Керкөкүл, Көчөс байдын жанайы, кыркашына жыйылган, кылым журттун далайы, Анжияндан Санжыбек, агала сакал муз бурчак, анын баары жыйылган. Эң аш деп келдиң ушул чак, ошондо оган көкөтөй жоктолду, тетигиң ога ылайык 3 күн токтолду. Кызылча койрот Кытайың, ошондо 40 киши жок болдуң. Жер очогун ойдуруп, жети 105 ойдуруп, жегергенин барысын апмак байга тойдуруп, аз эмен элден арттырып, 6 күн табак тарттырып, байгесин башка бөлдүрүп, барган сайын дүйнөнү Бокмурун алып өндүрүп, ар кайсы малдан 100дөн дайрадатып салдырып, жамбыдан 100ün алдырып, аты шаңшур жамбыны Бокмурун барып жам кылган, 10 000 санап дилдени, байгенин башың ал болду. Экинчи аттын байгеси, башына сайган байгенин, жартысындай мал болду. Кылымга кылды пайданы, 40 атка сайды байгени, 40 атка байге сайганы. Кылып кетип андай иш, ошо кыргызга калбаса алганың. Ошондо башкарып байге жайлады, батырлар көңүл жайлады, жеткен будан туш-туштан 700 атты айдады, түшүрдү түшкөн кыядан, аяк жагы Ташкендин, адамы көзү жетпеген, аңкаган чөл биябан. Ат айдаган 100 киши, канга ылайыктыңнан калп айтпаган чынынан, калысы бардың 3 киши. Эң атты кечкен айдады, байсара жал балдардын бекерге шору кайнады, барганы деңиз кара көл. Ошо мак ишенбей барып көр, токтотуп айдып тонотуп, оозунан суулуу калдырып, ат бүткөндүн баарысын ары бери чалдырып, ошо суудан сугарып, камышы көп жер экен, камышың үйдөн жоон экен, кайтар жери ошол экен.
тетігі күннің мұрду чалғанда, жаңы шығып қалғанда, қылқылдатып балдары, қырқа қойып салғаны, атайдаған зардалы, башқарып атты салуға, Баймырза қошу барғаны, алды ақпар барғын деп, жооп беріп қалғаны. Ошондо жолго балдар салғаны, кайбирөөнү караса, көзгө илинбей калганы, шамалдайын дыркырап, жагындай зыркырап, тарткан сада огундай, кайбирөөнү карасаң, жазайын мылтык тобундай, төрт аяктан тик түшүп, даңканы тийген жерине, жан жагына жик түшүп. Башка чабуудан тулпарлар байлоодо катып тургандар, багал чагым алынып, маралдай төшү салынып, баргуудай колдо көргөндеп, балдардын көбү сабылып, адырмактуу көргөндө, ач күсөндөй бүгүлүп, айталаны көргөндө, ачар кардай жүгүрүп, чаңоо буркурап, чапкан балдар шуркурап, жүгүргөн буудан зымылдап, ат чапкан балдар чыңылдап. Ошондон эртеси жогу кечинде, кечки салкын бешимде, келген экен көпчүлүк, карап турган кезинде, кош аралдын боюнда, кою чаңы бөлүнүп, закымдаган кара дөбөдөн, ошо самсалап аттар көрүнүп, тең атагы жериң ак дөбө. Аң алдыган терекен деп, аңдап турган кой төрө, асы жагын карасаң, кадымден элдин үлгүсү, беш төлү кыпчак журтунун, кара жак үрүбүсү, эгиз кара дегени эң алдында келгени. Ошондун аркасында кер кашка, ырышы малдан бир башка, эгер көкүлдүн ат экен, айбандан артык зат экен, кыркына чаап салыптыр, бир күндүк терек алыптыр, арман менен жаны бар. Ошондо бирдин соң барып тур. Тетигин үчүнчүсү карт күрөң, ажынын аты киргени, төртүнчүсү таргызым, Сейиттин аты жүргөнү, бешинчиси ак бурчук, Кыргылдын аты киргени, алтынчысы акырып, уранын узак чакырып, калчанын аты кириптир, сегизинчи жел кызыл, Тейиштин аты жүрүптүр, тогузунчу караса, Токотойдун тотору, онунчусу оргузул, сырттан алган мал экен. Ушу Санжыбекте бар экен. Бирден чуашып минген балдар чуулашып. Ошондо тааныбаган о көпчүлүк бири-биринен сурашып, кыркатка саны толуптур, андан кийин барганы кысып тыйып коюптур, көкүң аба өлгөнү, көк тамаша болуптур, батырың манас башында, бабаң кошой кашында, байгесин бирден иреттеп, баланчаң аттын байгесин, бассанча киши билет деп, көргөн билген жерлерде көп дүние калганы, эң аякын аттарга тогуздап берип салганы, кыркашынан тийип өткөргөнүн көз көрдү, эл жыйынга тарады. Ошондо бет-бетине карады, өлгөн журт кетти көз калды, өткөндөрдүн баарынан өдөттөмөн сөз калды, өткүрүп алап окмурун, өз журтуна ол сөз салды, бакардын сүтү көлдөсүн, малдын баары төлдөсүн, быйылдан бөлөк 2 жыл, 3-чү жылдан аш берсин, агайыны журттун аман кыл, Кошкорду баккын түрк болсун, козуну баккын ирик болсун, тайлакты баккын төө болсун, ат баппаган жөө болсун, бадачы болсун сыйрына, байытса кудай кыйрымы, бадачы баксын уюнуң арбысын үйдүн буюму, бузбаса кудай куюму, кулум журто жол жоң алгандай, кызык бір сонун аш болсун, ошо кыяматка калгандай, айгырды үчү оң ат кылып, аст үстүнө дүйнөнү, ар тарапка ок ат болсун. Ага чейин кара журт, бири-бириң эмес барың ук, жашың менен карың ук, көкөтөй деген бай экен, көп дүйнөсү бар экен, жайыттагы малынан өлүү малы көп экен, өзүнө муну зарп кылган, ошоң өткөрүүчү көп экен. Өлүккө кылсак бир санат, өчөшкөн душман арданат, ким жүрөттүрү жалганга, үлгү болсун калганга, караган ага туугандар, канча там толгон дүйнө бар, арттырып бокчого катпаңар, жалпы кыргыз баласы, жайнап турат жаныңда, Анжан Ташкент калаасы.
те жалгыз улак сатпаңар. Буылымда бар, бута бар, мынча дүйнө жуда бар. Угарманга сөздө бар, кадекте бар, бөздө бар. Комуз тили шайы бар, кол жеткендин баары бар. Тургун туар дагы бар, ошончолук баарысы толуп жаткан чагы бар. Солондо бар, дүрдүң бар, алчын байыр ат элес, эң аларыңдын баары бар. Азат деген дагы бар, Кудай бетин көрсөтпө. Көйнөгүң тосоң көйнөк ал, көтөрүлүп өссүн мал. Чапаның тосо аныңды ал, семире берсең баккан мал. Күрмө кийсең баалап ал, гүлдү сонун баары бар. Аягың assa булгары, казынамда бу баары. Ошондо кара кыргыз тукуму жалгыз малга сатпагы бары. Жайкыңга кийсең о калпак бар, салынам десең талпак бар. Кышыңга кийсең көрпө бар, жүгартарга каранар. Көкөтөйдүн көп калган, көп сарай толгон мүлкү бар. Бөркүнө суусар түлкү бар, эсебин алып жоктоңур. Мал сатуудан токтоңур, 150 миң түтүнүң, жыртылбай турса бүтүнүң. Калайык сага сөзүм бул, ошоң аш берүүгө күтүнгүн. Күтүнүп турсаң ашына, гүл келер кашыңа. Жерден өзүдөн көлөк, жеткен жан келер жөрмөлөп. Жер астында эрлер бар, эчен түрдүң элдер бар. Дөө менен пери бар, шыба менен чери бар. Алаткак бар чын орун, адам о деген жандар бар. Бирөөнүн бели билден жон, саяса деген жандар бар. Эң убара чаркоо заңгар бар, эргежел италы, не түрлүү жандар бары бар. Мусулман капыр буда бар, бу дүнүйө жалганда. Көйөктүн журту жуда бар, көйнөктүн журту көп болот. Жегени кыткыл чөп болот, чакырсак ашка барсын. Кемитип койсок дүйнөнү, ошо кетирер кыргыз намысын. Ол сөздің айтып салғаны, анда турган көпчүлүк, акыл ушул сөзү деп айтканын кабыл алганы. Жалгыз улак мал катпай, жалгыз табагдан сатпай. Көкөтөй жыйган көп дүйнө, көйнөгүн андан алышып. Тозулуп кетсе кийими, сарайды көздөй салышып. Баканы бар башында, бачысы бар кашында. Өтүккө берип булгары, өзү бактı буларды. Сойбой сатпай мал сактап, ошо 3 жыл өттү жан сактап. Ошондо басырыктуу көрбөдү, малдарың өсүп жөнөдү. Жаманчылык көрбөдү, жандыктар өсүп жөнөдү. Элдин баары туусары, эркөстүрдү буларды. Ас семирип жыктолду, ашты канча берет деп, адамдын баары бук болду. Эр семирип эрикти, кыйындар келсе көрсөк деп, кыз келиндер желикти. Кышында бура күркүрөп, кыргыздын журту дүркүрөп. Жазында букка өкүрүп, жаанда жүргөндөр. Кудай бетин көрсөтпө, аш бербейт деп өкүнүп. Айгырдын баары кишинеп, акырып теке титиреп. Кошкордун баары сүзүшүп, козунун баары түрк болду. Калчаңгыр болуп түшүшүп. Жаткандан малдар тура албай, букалар моюн бура албай. Котосу толуп конотко, кан көкөтөй өлгөнү кабары ти ойротко. Ошондо башалыкка бактырган, байкаган күчүн жактырган. Териси калың айбандан 6 чайыш билли бар, 2 керик дагы бар. Эр көкөтөй омурунтан барын жыйган чагы бар. Жолборстун баккан 3-ü бар, кызылчар арыстан бири-биринде жолборстун 40 кишилик күчү бар. Илбирстен баккан 5-ü бар, өзүнчө жаткан ойношуп бири-бирине кеши бар. Аюудан алтын машы бар, кабылан деген жандардан багылган экен жашы бар. Катилет деген жандар бар, аягы жаңгыз кол үчө. Ошоң адамга душман заңгар бар, тыкты маймыл деген бар. Албан түрлүү бийлеген, 9 түрлүү тоту бар. Адамдын тилин сүйлөгөн, кабары жок баш келдин. Калаасында Ташкенттин, бай көкөтөй башында. Сарамжалы жанда жок, барын баккан жашында. Качыры жок 2000 болгон, кара кыргыз журтунун калкында мындай ким болгон. Гамданы башка турганы, аш Кудай берүүгө, Кудай бетин көрсөтпө. Ойлонуп дүккөн курганы, үргүлөп 3 жыл болуптур. Үй сырты барысы дүнүйөгө толуптур. Аттарың үркүп куландай, куландарың караса, 3 жашаган кунандай. Белерине караса, 5 пайса салган дубалдай. Кызыктырып желигип, аттан да жубардай. Катыны кийген кара киши,
Кара кыргыз журтунун кадимден чыккан сонун иш. Эң ат мойнуна мал жал көтүп, адамынын баарысы албан түрдү мал көтүп, суу самырды алайды, журту жайлап далайды, аксай арпа соңкөлдү, аны да жайлап көбелди, уй бакканы ак дөбө, ушул түрдү кой төрө. Койлоруңу сары көлөптө, ат коюп арсы жөлөккө. Сыр боюна төө коюп, чымген менен сайрамда, ошондо төө жаткан ушул жайларда.